Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Merimdүү, ырайымдуу, боорекер, кечиримдүү Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн куттуу хадисинде мындай дейт: Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Jeti türlүү адамдар көлөкө жок болуп, бир гана Аллах Таала момундарга даярдап койгон гана көлөкө болуп турган кезде ошол көлөкөдө болушат. Алар имамун адил ва шабун наша'a fi ta'atillah ва рajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ва rajulan tahabba fillah اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Алардын биринчиси адыл падыша, адилеттүү падыша. Падыша дегенде бардык бийлик колунда турган адамдар эске алынат. Мамлекет башчы болсун, шаар башчы болсун, өзгөчө район башчы болсун, айыл башчы болсун, жана үйдө ата балдарына адилеттүүлүк кылуусу. Ошол биздин ошол адилеттүүлүк кылган болсо, элине чын жүрөктөн күйүп кызмат кылган болсо, үйүнө чын жүрөктөн мээнетин кылып, үй бүлөсүнө адал эмгек менен балдарына адилеттүү мамиле кылган болсо, мына ошолорду эске алат. Андан кийинкиси ибадатта чоңойгон жаш жигит дейт. Жигит дегенде эркек болсун, аял болсун, жаш кезинен ибадат менен чоңойгон болсо, ошол жети түрлүү адамдын катарына киришет. Жаш дегенде мен жашымдан ибадат кылбап туруп, мен анда кошулбагат окшойм дебеңиз. Сиз кайсыл убакта болбоңуз, ошол ибадатка бекем болсоңуз, ибадатты дайыма так аткарган болсоңуз, албетте сиз дагы ошол катарды толуктайсыз. Ал эми кийинкиси болсо, мечитке жүрөгү байланган киши. Мечитке дайыма элден мурда барып, элден кийин кетет. Ал киши дайыма ибадатын, намаздарын дайыма мечитте окуйт. Ал киши ибадатын өзү жалгыз кылган болсо, же намаздарын өзү жалгыз окуган болсо, жүрөгү рахат албайт. Балки мечитке барып жамаат менен алдыңкы саптарда намаз окуган болсо, ошол жерде жүрөгү рахат алып, ибадатты өзү сүйгөн, өзү каалагандай аткарат. Ал эми кийинкиси болсо, эки адам дейт. Бири-бирин жакшы көргөн эки адамды эске алат. Ал эки адам бири-бирине жолуккан кезде, бири-бирине жакшы көргөн абалда жолугуп, жана экөө тарап кеткенде дагы бири-бирине жүрөгүндө кек жок, бири-бирине болгон жаман көрүүсү жок, бири-бирин жакшы көргөн абалда, мусулмандык сыпаты бекемдеген абалда тарап кеткен болсо, мына ошолор дагы ахиретте ошол көлөкөдө болушат. Андан кийинкиси болсо, бир келишкен сулуу аял өзүнө чакырган болсо, ал мен Аллахтан коркомун деп ошол жаман иштен өзүн тыйган болсо, ошол жерде Аллахтан коркомун деп кайтып чыгып кеткен болсо, мына ошол дагы ошол катарды толуктайт. Ал эми алтынчысы болсо, оң колу берген садаканы сол колу билбейт. Ал деген берген садакасын эч кимге билгизбестен, жарыя кылбастан, кожо көрсүн, бирөө мактасын же кадыр баракка жетүү үчүн эмес, балким Аллахтын алдында чоң соолукко ээ болуу үчүн берген болсо, мына ошол катарды толуктайт. Ал эми акыркысы түндүн бир бөлүгүндө өзү жалгыз туруп алып, көзүнөн жаш агып, Аллах Тааладан кечирим сурап, күнөөмдү кечиргин, жана эл жерине баарына жакшылык тилеп, көзүнөн жаш аккан болсо, мына ошол катарды толуктагандар. Урматтуу мусулман бир тууганым, өзүңүзгө бир суроо бериңиз. Ушул жети кишинин, ушул жети сыпаттын бирөөсү бизде барбы? Эгерде бизде ушул нерсе болсо дагы алсыз болуп жаткан болсо, аны бекемдейле. Алхамдулиллахи раббил аламин.